Билесизби? Жер бетиндеги бирден бир китеп бар дейт. Ошол китеп бетине анын автору жазылган эмес дейт да. Мына китеп меники деп. Бул Куран экен да. Дүйнө жүзүндө бир китеп бар экен. Ошол китеп гана бул китептин ичиндеги айтылган маалыматтардын баары анык, эч кандай күмөнү жок дейт экен. А бирок башка канчалык илимий китеп болбосун, ал китептен жазганда менден кайсы бир кемчилик кетип калуусу мүмкүн деп автор жазат экен. Бул биздин колубуздан келген тажрыйбалардын негизинде аткарылды. Бул биздин болгон изилдөөлөрдүн натыйжасы катары деп билебиз деп алар өздөрүнө эмне кайсы бир ыктымалдуулукту кошуп, этият болууну, бул жерден биротоло кескин бир чечимге келүүгө барбоону эскертип, эмне кылып жазат экен, китепте толук акыйкатка кабыл алып албагыла деп эскертип жазат экен. Бирок Кудай Таала Алиф Лам Мим заликал китабу ла райба фихи деп башталган бул китепте. Бул китеп ичинде эч бир күмөнү жок болгон китеп деп. А күмөнү жок болгон жердин дагы бир акыйкат жери мына ушул. Кудай Таала Куранда сүрөнүн башынан тартып бизге мамиленин, жүрүм турумдун, бизди курчап турган чөйрөнүн, биздин кайдан келип чыккандыгыбызды баардыгын эскерип келгенден кийин анан инсандардын баарын көңүлүн буруп, силер тегереңерди карагыла, жеген тамагыңарга көңүл бургула, силердин курчап өсүп аткан мал окат тиричилигиңерди карагыла, баарысы силер үчүн жаралган дегенден кийин айтып атат, эсиңерди оодарып келген каттуу үн кагып башталган саатта керек деп атат да. Эң оор, эң бир кайгылуу, эң бир ачуулуу күн ушул. Эгерде чындап эле ушул нерсеге момун өзүнүн ишеними, ыйманы менен, ыйман назары менен караса, ыйман көз карашы менен караса, бул абдан оор күн.